Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar. Сабактарыбызды улантабыз. Сабактарыбыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу жолдор, себептерди өтүп атканбыз. Ошонун биринчи себеби, биринчи жолу жиндерден тосула турган, сактана турган бул айтканбыз пенде ар бир адам Аллахка болгон пендечилигин ишке ашырыш керек дегенбиз. Акыйкатта Аллах Таала жакшы көргөндөй, каалагандай, ыраазы болгондой пенде болуп бериш керекпиз. Аллахка ибадат кылып бериш керекпиз дегенбиз. Ошол маселеде дагы бир пендечиликтин улук бир даражаларынан бул Аллахка тобокел кылуу. Аллахка тобокел кылуу бул өтө күчтүү себептерден болот. Шайтандын зыяндарынан тосула турган. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда айткан: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Инна ибади лайса лака алейхим султан ва кафа би раббика вакила. Шексиз менин акыйкаттагы пенделериме ошолордун үстүнөн сага бийлик берилбейт дейт. Аллах Таала өзү кепилдик берип Кур'анда ошол нерсени айтып атат. Жана Роббуң сага корукчу, кепилдик берүүчү катары жетиштүү дейт. Бул Аллахка тобокел кылуу, бул Аллахты таныган пенделердин эң чоң даражаларынан, мартабаларынан болуп эсептелет. Канчалык пенденин Аллахка болгон даражасы көтөрүлгөн сайын, ошончолук тобокелге болгон кажети, муктаждыгы дагы күчөй берет. Киши канчалык Аллахка жакындаган сайын, ошончолук Аллахка муктаж болуп, ошончолук Аллахка болгон тобокелге муктаж боло берет, кажет пайда боло берет. Ошон үчүн канча мисалы үчүн Аллахтын эң жакын пенделери, пайгамбарлар, чынчылдар, солихтердин Аллахка болгон тобокели бөлөк адамдарга караганда өтө дайыма чоң жана күчтүү болот. Жана бул тобокел, Аллахка болгон тобокел имандын даражасына жараша болот. Мындайча айтканда, иманга демек көз каранды деген сөз. Канчалык иман өскөн сайын, ошончолук Аллахка болгон тобокел дагы күчөй берет. Аллах Таала Кур'анда айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Иннаху лайса лаху султан. Иш ушундай дейт, ага бийлик берилбейт дейт. Кимдердин үстүнөн? Алаллазина аману ва аля раббихим ятаваккалун. Роббуларына тобокел кылып иман келтиргендердин үстүнөн ал шайтанга бийлик берилбейт эч убакта Аллах тарабынан. Демек, таваккул деген, таваккул, арабча таваккул болот, тобокел. Тобокел бул жүрөктүн чыныгы Аллахка таянуусу. Мындайча айтканда, аныктамасы жүрөктүн чыныгы, чынчыл Аллахка таянуусу жакшылыкты алып келүүдө жана жамандыкты кетирүүдө. Мындайча айтканда, жүрөктө ушундай бир сезим, жакшылык бир гана Аллахтан болот деген сезим болот. Жана жамандыкты кетирүүчү бир гана Аллах Таала. Себеп дегенде келүү жана кетүү бул натыйжа болуп эсептелет, бул бир гана Аллахтан болот. Жана таваккул бул эки түрдө болот. Биринчиси бул пенденин бул дүйнөдөгү кажеттерин келтирүүдө жана жаман көргөн нерселерин, сыноолорун кетирүүдөгү Аллахка болгон тобокел. Жана экинчиси Аллах Таала жакшы көргөн нерселерди келтирүүдөгү тобокел. Бул иман, бекем ишеним, дават, ушул дин маселелеринде Аллах жакшы көргөн нерселерде Аллахка толук таянып тобокел кылуу. Жана тобокел, албетте чыныгы тобокел, туура тобокел себеп менен кошо дайыма жүрөт. Себепти аткаруу менен. Жана ушул маселеде үч нерсе бар. Себеп биринчиден шариатта тастыкталган, уруксат берилген себептер болот. Мисалы үчүн Аллахка тобокел кылуу, биз айттык, жүрөктүн чыныгы, чынчыл Аллахка таянуусу дедик. Ушуну менен бирге себепти алуу, ушул туура тобокел болуп эсептелет. Ушул кайсы себепти алыш керек десе, бул шариат уруксат берген
арам емес, адал себептерді алыш керек деген сөз. Мисал үшін, бір киши егер балалуу болгусу келсе, анда үйлөнүш керек деген сөз. Эми үйлөнбөй туруп балалуу болуш керекми деген сөз. Бул эмне туура эмес болот. Ошон үчүн эгерде ушул себепти аткарбаса, үйлөнбөй турган болсо, үйлөнбөй туруп балалуу болом десе, анда бул туура эмес болот, албетте. Бул себепти аткарыш керек. Үйлөнсө, анан кийин Аллах Таала бала берет деген сөз. Экинчиси, бул арам нерселер, себептер болуш ыктымал. Албетте, шарият тыйган себептер. Бул нерсени албетте албаш керек. Жана бул нерседен алыс болуш керек. Себеп дегенде Аллах Таала арам нерсеге берекени эч убакта бербейт. Жана үчүнчүсү мубах болгон нерселер. Мубах болгон нерселер. Бул нерседе мындайча айтканда күнөө да жок. Мындайча айтканда сооп да жок дейт. Бирок айтканбыз, мубах нерселер соопко ээ болот, эгерде ибадатка бул ортомчу боло турган болсо, себеп боло турган болсо. Демек, эгер мубах бир себеп боло турган болсо, анда караш керек. Ошол себепти аткаруу тобокелди азайтабы же көбөйтөбү? Эгер тобокелди азайта турган болсо, ушул себепти аткарсаң, сен тобокелиңе таасир эте турган болсо, төмөндөтө турган болсо, анда ал себепти аткарбаш керек. Ал эми эгерде тобокел ошол себепти аткаруу тобокелди күчөтө турган болсо, анда аны аткарыш керек деген сөз. Албетте, бул бүт ушул нерселер, ушул тобокел кылуу, ошол себептерди аткаруу, бунун бардыгы ибадат болуп эсептелет, жана Аллахка болгон пендечилик болуп эсептелет. Себеп дегенде тобокел айттык жүрөктүн пендечилиги. Ал эми себептерди аткаруу бул дене мүчөнүн пендечилиги. Жана тобокел эч качан жаңгыс келбейт, эч качан жаңгыс болбойт. Дайыма тобокел ибадат менен кошо жүрөт дайыма. Ошон үчүн айтылган нерсе бизге керектүү жери чыныгы Аллахка тобокел кылгандар эч качан бөлөк бирөөгө муктаж болбойт. Жана шайтандан тосула турган эң чоң бир себептер ошо Аллахка тобокел кылуу. Аллах Таала Куранда мактап айткан: "Ва аля роббихим ятаваккалун" деген. Роббуларына тобокел кылуучулар деген. Биздин корукчубуз, бизге башпана бере турган бир гана Аллах Таала. Биз Аллахка гана тобокелге кайрылабыз. Жана жүрөгүбүз менен, бүт денебиз менен Аллахка, өзүбүздү дагы, өзүбүздүн иштерибизди дагы Аллахка кайрабыз. Ошол жерде токтоп турабыз. Жана бүгүнкү өтүлүүчү дуабыз жамгыр маалында айтылуучу дуа. Мурунку сабакта жамгырды суроочу дуаны үйрөнгөнбүз. Бүгүнкү сабакта жамгыр жаап аткандагы дуа. Сахих Бухариде келет. Айша энебизден энебиз айтат, пайгамбарыбыз жамгыр жаап атканын эгер көрсө дейт, мына бул дуаны айтчу дейт: Аллахумма сайибан нафиан. Аллахумма сайибан нафиан. Мындайча айтканда, ошол жамгырда береке тилеп, жакшылык тилечи дейт. Аллахым, ошол жамгыр пайдалуу болсун деген мааниде, пайдалуу болсун деп. Себеп дегенде, жамгыр жакшы нерсе, бул береке албетте. Бирок албетте биз ар бир нерсенин натыйжасын билбейбиз. Ошон үчүн пайгамбар жада калса, ошол нерсенин жакшылыгын сурачы. Себеп дегенде иштердин акыбетин бир гана Аллахтын колундагы нерсе. Ошол эле жамгыр зыян болушу мүмкүн. Кандай? Куранда келет, Нух алейхиссаламдын коомун Аллах Таала жамгыр жаап, сел топон сууну агызып, баарын жок кылып ийген. Эгерде ошол үммөт, ошол эгер эл качан күнөөгө батып, жазага татыктуу болсо, Аллах Таала берекелүү жамгырды зыяндуу кылып, жаза кылып коюшу ыктымал. Ошон үчүн дайыма ар бир нерсенин жакшылыгын Аллах Тааладан сураш керекпиз. Ар бир нерсенин жакшылыгын. Себеп дегенде бизге эмне жакшы, эмне жаман экенин биз билбейбиз. Ошон үчүн дайыма дуаларды Аллахка арнап, бул себептен дуа эң чоң ибадаттардан да болуп эсептелет. Дуа масала, сурай турган дуа, биздин түшүнүктөгү дуа бар, жана экинчи түрү бул дуа ал-ибада. Дуа ибадат болуп эсептелет. Эгерде ибадат ниетинде ушул кылына турган болсо, албетте кылган дуаңа дагы сооп аласың. Аллах Таала бизге
жай мезгилинде мол жамгырларды түшүрүп, ошол жамгырды берекелүү жана пайдалуу кылсын. Жана жин шайтандардын зыяндарынан, айлакерликтеринен бизди сактасын. Жана ушул сабактарыбызды дайымдуу, ихластуу, берекелүү кылсын. Жолукканча сак саламат болуңуздар. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.